Коронавирус Қазақстанда жана Өзбекстанда катталды. Эки мамлекет менен соода алака байланыш бар болгондуктан илдет өлкөгө кириши мүмкүн. Ага жол бербөө үчүн чек ара бекеттерде тыкыр көзөмөл жүргүзүлөт. Атуулдар муну туура кабыл алуусу керек. Ага катар чек арадан товар, жүктөрдү ташууда эч кандай чектөөлөр болбойт. Демек, азык-түлүк азаят деп тынчсызданып, арвын камдап алууга негиз жок. Кенен кийинки материалда. Өткөн жумада Казакстанда коронавируска чалдыккан алгачкы учур катталды. Андан улам чек ара жабылды деген ушак кеп тарап, кыргызстандыктар азык-түлүктү арвын сатып ала баштаган. Абалдан пайдаланган айрым ишкерлер менен алып сатарлар продукттардын баасын кымбаттатып жиберишкен. Бул алардын каражат табак алуу аракети эле. Эми мындайларга жол берилбейт. Бийлик жагдайды көзөмөлгө алды. Мухаммедкалый Абылгазиев базар азык-түлүк саткан дүкөндөрдү кыдырып, абал менен жеринде таанышты. Атуулдар менен баарлашып, алардын ой пикирин укту. Un маселеси, кумшекер маселеси, өсүмдүк суу маселеси боюнча эч кандай проблема. Элди дүрбөлөңгө салып, жалган маалыматтарды тараткандар жазасын алат. Азык-түлүктүн баасын негизсиз жогорулаткандар да жоопкерчиликке тартылмакчы. Ушу тапта бааны кымбаттаткан учур боюнча эки кылмыш иши козголду. Бааларга монополияга каршы жөнгө салуу МАМ агенттиги байкоо салууда. Унга жана нанга болгон нарк туруктуу кармалат. Монополияга каршы кызматыбыз бүгүн унду бүтүрөт, унду жана нандын баасын чектөө киргизебиз. Ошол койгон чектен ашырып саттыруу боюнча. Бул боюнча биз укукту өкмөт азыр бердик монополияга каршы кызматына. Алар ундун жана нандын баасын бүгүн чыгарып беришет. Региондордо канчадан сатылыш керек, алыскы региондо канчадан сатылыш керек, Бишкекте кандай болуш керек баасы. Мына ушулардын баарын тастыктап, анан элибизге жеткирип беребиз. Мыйзамга ылайык жалган маалымат чыгаргандарда, андан ары социалдык тармактарга тараткандарда жоопкерчиликке тартылат. Бир сутканын ичинде 15 чындыкка коошпогон кабар жайылткан факт катталды. Элди дүрбөлөңгө салган бир атуул кармалып, ал боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалымат тараткандар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 344 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертебиз. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызматы аркылуу маалымдоону сунуштайбыз. Кыргыз Республикасы мыйзамын билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт. Коңшу өлкөлөрдө коронавирустун катталышы Кыргызстанды кооптонууга кептеди. Мындан улам өкмөт коопсуздук чараларын күчөттү. Айтсак, эпидемия менен күрөшүү даярдыгы боюнча дүйнө мамлекеттеринин рейтинги чыкты. Анда Кыргызстан 195 өлкөнүн ичинен 44-орунга жайгашып, коңшу Казакстан менен Өзбекстанды артка калтырган. Адистер саламаттык сактоо коопсуздугу боюнча глобалдык индекс рейтингин чыгарган. Анда мамлекеттердин эпидемияга каршы күрөшүү даярдыгы бааланган. Рейтингде 195 өлкөнүн даярдыгы 100 балдык көрсөткүч менен белгиленген. Кыргызстан 49,9 упай алып 44-орунга жайгашкан. Ал эми Армения, Латвия, Россиянын эпидемия менен күрөшүүгө даярдыгы жакшы көрсөткүчкө ээ болгон. Коңшу Казакстан 195 мамлекеттин ичинен 143-орунду ээлеп каршы туруу начар даярданган. Түркмөнстан 147, Азербайжан 151-катарга жайгашкан. Өзбекстан 138-сапта турат. Коронавирустун коңшу өлкөлөрдө катталышынан улам Казакстан менен Өзбекстан чек араларын жапты. Бирок дээрлик тынчсызданууга негиз жок. Жүк ташуулар үзгүлтүккө учурабай, кадимки тартипте ишке ашырыла бермекчи. Товар ташуунун маанилүүлүгүн казакстандык кесиптеши Аскар Мамин менен Мухаммедкалый Абылгазиев сүйлөшүп талкуулаган. Бул оорунун пайда болушуна жараша жарандардын кыймыл аракетин жана жүрүшүнө чектөө кирет. Текшерүү процесстери кыйындай, татаалданат. Себеби дегенде биз ошол процедураларды сөзсүз жасашыбыз керек. Бирок бизнеске товар жүгүртүү боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Ана кечинде да сүйлөштүм. Азыр эми Казакстан президентинин жарлыгын аткаруу боюнча биздин билишибизче өкмөт өзү ыкчам иш-чараларды иштеп чыгып атат. Ошол жерде да айтылат. Биздин экономикалык катнаштырыбыз, жарандардын бири-бири менен катнашы абдан чоң мамлекеттер, андайга барбашыбыз керек деп сүйлөштүк. Азык-түлүк калбай калат деп кооптонуп, арвын жыйнап алууга негиз жок. Өкмөттүн материалдык резервтер фондунда продукттун камы жетиштүү. Ага катар дагы 800 миллион сом ун жана буудай менен мат резервти толуктоого бөлүндү. Биздин элибиз деген тарыхында канча деген кыйынчылыктарды өткөргөн. Энелерибиз 4-5 баланы боз үйдө баккан.
суукта, карда, тамак ашты таап ошол жерде баккан. 1916 жылы биздин элибиз эмне бүркүндү көргөн. 30 жылдар ачарчылыкты көргөн. Биздин элибиздин башында Ленинград шаарындагы 900 күндүк блокадан өткөнбүз да биз. 900 күн блокадан өткөнбүз. Ана мен ойлойм, азыркы шартта, азыркы учурда тамак аш калбай калат, тамак аш болбойт деген түшүнүк болбош керек. Мен ошон үчүн биздин мекендештерге кайрылып кетер элем. Эч кандай кооптонууга негиз жок. Коронавирусту алдын алууга бардык аракет жумшалат. Бул тууралуу өкмөт башчы инфекциянын өлкө аймагына кирүүсүн алдын алуу боюнча өкмөттүн кабыл алган чараларын талкуулаган кеңешменин жүрүшүндө билди. Анда республикадагы учурдагы абал жана коопсуздук чаралары талкууланды. Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жагдайды көзөмөлдөө үчүн бардык зарыл чаралар иштелип жатканын белгиледи. Коронавирус бардык мамлекеттер, анын ичинде Кыргызстан үчүн чоң сыноо экенин айтып, тиешелүү тармактар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын кошумчалады. Ар бир вице-премьер-министрге, өкмөт мүчөлөрүнө чек ара бекеттери бекитилип берилип, ал жердеги көзөмөлгө жоопкерчилик алышканын билдирди. Буга катар аба майдандары менен көзөмөл өткөрүү жайларында текшерүүчү кызматтардын өкүлдөрүнүн санын жетиштүү деңгээлде камсыз кылуу тапшырмасын берди. Өзгөчө кырдаал деп жарыялабасак дагы, өзгөчө кырдаал киргенде иштешибиз керек азыр. Катар коюшубуз керек. 2-3 катар кылып, тепловизор менен 2-3 катарда туруш керек ошол жерде. Жазып атат. Эч кандай шарт жок. Бирөө халат кийип турат, бирөө шапка кийип турат, бирөө калпак кийип турат. Космос Сарыевич. Бизде деген медиктерге ишенич алып келиш үчүн өзүң тыкыйып, формаң менен турушуң керек, чепчигиң менен турушуң керек, зыңкыйып ошол жерде. Азыр мынакей кечке чейин түнү менен болсо да бүт оңдогула. Халаттарды алып баргыла, аябай. Ошондой эле өкмөттүн чечими менен азык-түлүк продуктусунун 11 түрүнө бааны көтөрүүгө чектөө киргизилди. Алар төмөнкүлөр. Буудай жана кара буудай уну, нан, 2,5–3,2% майлуулуктагы сүт, өсүмдүк майы, пахта жана күн карама, жууган май, уй, кой, тоок жана чочко эти, кум шекер, күрүч, макарон азыктары, тоок жумурткасы, картошка, көмүр, АИ-80, АИ-92 бензини жана дизель майы, суюлтулган газ. Жыйындын соңунда чек ара бекеттеринде көзөмөлдү күчөтүү, бааларга мониторинг жүргүзүү жана жөнгө салуу, атуулдарга инфекциялык ооруларды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Өкмөт башчы чек араны кесип өтүүнү убактылуу токтото турууну жана эл көп топтолгон жайлардан оолак болууга жарандарды чакырууда. Анткени коронавирус аба аркылуу жугат. Айта кетсек, Кытайда илдетти жуктуруп алгандардын саны кескин кыскарды. Мурда күнүнө 1000 адам жугузуп алса, азыр 7-8 гана түзүүдө. Халатчандардын айтымында көрсөткүч элдин эрежелерди так сактоосунун жана көпчүлүк бар жерден оолак болуусунун натыйжасы. Жазгүл Сейдахматова, Калия Дүйшөбаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.